Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан жаратуучубуз бизди ушундай бир бейиштин төрүндө жерде жашоону насип кылган экен, чексиз мактоолор айтабыз. Жана ушундай бейиштин төрүндөй болгон жерде бейиш адамдарындай болгон эл менен жашаганды насип эткен экен. Ага чексиз мактоолор айтабыз. Жана бул адамдар менен кандай мамиледе болушубуз керек, бейиштин төрүндөй болгон жерде кандай жашашыбыз керек, аны үйрөткөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандар, биз бир канча жолугушуулардан бери биздин энелерибиз, кыздарыбыз, карындаштарыбыз жөнүндө, алардын тегерегинде жыйылып калган көйгөйлөр жөнүндө акыл калчап келатабыз. Биздин жолугушууларыбыз бул кандайдыр акыл үйрөтүү эмес, кандайдыр бир чечим чыгаруу эмес, болгону маселени ачып берүү жана ага сиздердин ой пикирлериңиздерди жаратуу. Бир сөз менен айтканда, биз көтөргөн кыздарыбыз, биз көтөргөн энелерибиз, аялдарыбыз, карындаштарыбыз, эжелерибиз маселесинде акыл калчоо. Мына ушуну биз каалайбыз. Бүгүн дагы кыздын бойго жетип, мектеп босогосун аттагандан кийинки жогорку окуу жайларга тапшыруу, абитуриент же болбосом кесип тандоо көйгөйү жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Анткени бүгүн каалайбызбы, кыздарыбыз күйөөгө тиерден мурда иштегиси келет экен. Иштерден мурда дагы окугусу келет экен. Эми азыр кайсы гана ата энени сураба, балким Кыргызстанда билим алуу ушундай эле оңой жана арзанбы? Бардыгы кызын окутам дейт. Буга албетте кээ бир жүйөлүү социалдык маселелер да бар. Кыздардын бактысы тынбай атканы бул адаттагы көрүнүш. Кыз күйөөгө тиер менен эртеси кетем башталары бул бизде адатка эле айланып калды. Ажырашуу ушунчалык тез жана бат көрүнүш болуп калды. Биз буга көнүп деле калдык. Тойуна бардым, эртеси ал ажырашып кетти. Бул мындай деле көрүнүш эмес. Таң каларлык көрүнүш. Ошон үчүн кээ бир ата энелер балким ушу ажырашып кетсе деп пландаштырып баштады. Өзүн өзү эптеп багып кете турган бир кесипке үйрөтүп коеюн деп. Сөздүн түпкүрү ушунда турат. Кыздын атасы, энеси кызымды окутуп коеюн дегенде, мына ушул эгерде кандайдыр бир нерсе болсо, кызым өзүн өзү эптеп кетер бекен деп. Анан эми муну жашырыш үчүн эми өзү окуп алса жакшы да, күйөөсү менен чогуу пөтөңдөп өздөрү бир нерсени иш кылып жүрүшөт да деп муну жаап жашырып коюшат бул максатты. Эми чындыгында ниеттердин, максаттардын асылы Аллах субханаху ва тааланын өзүнө гана маалым. Мен айта турган нерсе, биз кызыбызга макул окутса окуталы. Эми чындыгында мусулман кыздары мүмкүндө дүнүйө заман талабынан артта калбашы керек. Албетте, билимдүү болгонго не жетсин? Эркек аялды билим алуу бул берилген буйрук. Муну аткарышыбыз керек. Кыздарыбызга билим берүү жана кыздарыбыздын билим алуу укугу биздин мойнубузда. Бирок биринчи суроо, кандай билим алуу керек? Ал кандай билим болуу керек? Мен айтат элем, биринчи билим бул албетте Раббысыны тааныган билим болуш керек. Ал Раббысы жөнүндө билим алыш керек. Ушу кичинекейинен баштап. Мейли мектептерде светтик экен, үйүт системасындагы же медресе системасында каттап отуруп, кыз биринчи Раббысыны билиш керек. Кандай мамиле кылыш керек? Тагыраак айтканда, кандай ибарат кылыш керек? Аны билиш керек. Пайгамбарын билиши керек. Кандай авторитет пайгамбар? Аллахынын тилин түшүнүш керек, Куран тилин түшүнүш керек. Мына ушул Аллах менен, аламы менен болгон байланышты үйрөнгөн соң, балким кайсыдыр бир кесипке, өнөргө үйрөтсөк болот. Эми экинчи маселе, кандай кесипке үйрөтөбүз кызыбызды? Ал кесип кандай болуш керек? Эркектер менен тең тайлаш, эркектер менен талашкан кесип болуш керекпи же аялдын өзүнүн мүнөзүнө, өзүнүн табигый менталитетине жарашкан кесип болуш керекпи? Анын мээримдүүлүгү кажыбаган, анын сулуулугу тарабаган, ага көрүнгөн тийишип мазасын ала бербеген кесип болуш керекпи? Же жок, баланча ушуну иштеп атат, мен да колуман келет. Тиги мушташып атат, мен да мушташам. Тиги мынтип атат, мен да мынтем деген кесип болуш керекпи дейм. Муну ата энелер ойлонушубуз керек. Кызга бардык нерсе жакшы көрүнө берет көзүнө. Телевизордон эмнени көрсө ошону каалай берет экен. Кыздын көзүнө кызыл жакын деген ушу го, наверное. Ошондон улам айтам. Кыздын, эркектин кесип тандоодогу маселеси олуттуу дейилсе, кыздын кесип тандоодогу маселеси эки эсе олуттуу болуш керек. Тилекке каршы биз тетирси ойлойбуз, эми эркек кишиге олуттуу кесип тандап беришибиз керек, ал аял багат, үй багат, коомго иштейт. Кыз балага эптеп бир нерсени окутуп койсок болду, ушу кулагыңы жебесе болду деп калдык. Жок. Эркекке караганда аял кесипти олуттуураак кармайт экен. Эмнени окутуп койсоң ошол нерседе тырмышып калат экен. Эгерде кечирип коесуздар, бийчилик кесибине берип койсоңуз, өмүрү бою тейтеңдеп бийлеп жүрүп карыйт экен. Ал же болбосом кандайдыр бир өзүнүн табиятына каршы келген бир оор кесипке берип кой турган болсок, ал өмүр бою ошол кесип менен өтөбү?
Анын үстүнө кээ бир тетик кыздар ушу башында билбей же түшүнүк бир аз толук болбогондугу үчүн кайсыдыр бир кесипти ээлеп алган болсо кийин иштебей деле коюшуп атат аны. Үйдө деле отуруп атат. Өзү ошондой эле болушу керек го. Бирок үйдө отурду десем биз жана дубалдарга айдап кирип койдук эмес. Үйдө отурганга не жетсин? Эне болуу кесиби бар өзү. Баланы өзү төрөйт, бирок эмизбей башка бирөөгө эмизип берип коет. Мына сен эмизесиң деп. Же жок дегенде жана белгисиз бир заттардан жасалган бир жолу гана эме турган оокаттарга берип коет. Өмүр бою баланын кундегинде курутуп. Өзү төрөгөн, бирок эмнегедир өзү тарбия бербейт. Өзүнүн табиятына каршы келген бир ишке кетет диңгилдеп, баланы башка бирөөгө тарбиялатат. Ал өзү тарбиячы да. Өзү эне го, өзүнүн кесиби бар, эне деген. Ата мына ошол эне деген кесибин аткарган үчүн айлык төлөп берсе боло берет. Аялына, менин баламды тарбиялаганың үчүн деп. Эми муну ойлогон адам кайда? Ошондон кызга кесип тандаганда биз мына ушул окуу жайлардын жанагы орусча айтканда престижныйына карабай, бул алган билимдин кыз баланын үй орозгерине канчалык пайдасы тиет? Мына ушуну ойлонуш керек. Аны биз министрликке окутуп коелу, вице-премьерликке окутуп коелу, үйдө пияла жууганды билбесе кандай бул? Үйдө майды кантип дак кылганды билбесе кандай бул? Газ плиткасын карасаң таракандар вечер кылып аткан болот. Бул кандай? Андан көрө кызды окутса, мен айтат элем, үй орозгерине күйөөсү менен ымаласы келишип, очор бачар жашап, кайын журтуна кызмат кылганга кереги тие турган өнөр кесиптерге үйрөтүш керек го. Тегүүчүлүк, тамак аш, мамиле, убакыт сарптоо, мына ушундай кесиптер го кыздыкы. Мугалимдик, албетте мугалимдик. Мен айтат элем, ушу мугалимдик аялдардын кесиби болсо керек деп. Болгондо да башталгыч мектептерде эненин колунан жаңы чыккан бала 7 жашка жетип жетпей мектепке келет. Кайра энелердин колуна түшкөнү жакшы го. Эми бүгүнкү күндө кечиресиздер, базар кесиптери бар, айдоочулук кесиптери бар. Мына ушул кесиптерде аялдардын ордун бошотуш керек деп ойлойм. Биздин кыздарыбыз мына ушундай бир татынакай кийинген, иштегенде дагы өзүнүн табиятын кетирбеген, мээрими Кудай берген, алоолонуп турган ушундай бир жалындуу элине, үй бүлөсүнө, жолдошуна болгон мухаббаты өчпөгөн кесиптерди тандап беришибиз керек. Кыздарыбызды ушуга көндүрүшүбүз керек. Кесип тандоо ата эне үчүн чоң маселе. Кээ бир ата энелер тилекке каршы кесип тандаганда кыздарын акча иштей турган кесипке беришет. Эмне үчүн билбейм. Мен жеке өзүмдүн тажрыйбам, Кудайга шүгүр, курагым деле жетип калды. Анын үстүнө мени курчап турган айланадагы мени менен болгон мамилелердин көбү кандайдыр бир деңгээлде тажрыйбалык жактан да баа бергени мага моралдык укук берсе керек деп ойлойм. Акча кармаган аял күйөөсү менен тең тайлашып атып, үй бүлөнүн ыдырашына көбүрөөк өбөлгө болот экен. Мен муну байкадым. Мага кеңеш сурап келгендердин дээрлик көпчүлүгү мына ушул акча кармаган аялдар. Күйөөлөрү менен маселе ушундан чыгат. Акыры күйөө ушундай бир макулук экен, бар өзүң иштей бер деп таштап койот экен, бар иштей бер өзүң деп үйгө жатып алат экен. Мына мындай катем. Ошондуктан менимче акча кармаш жана акча табуу прерогативасын эркек эле бериш керек дагы. Анын таап келгендигин сарамжалдуу, үнөмдүү, ордунда иштете турган жана ошону билген кесипти үйрөтүшүбүз керек кыздарыбызга. Үй орозгерин үйрөнсө, үй бүлө бекем болот. Үй бүлө бекем болсо, ал жерден бекем, кубаттуу балдар чыгат. Бекем жана кубаттуу балдар ыйманы менен мамлекетке келсе, элибизди нүрөтпөй багып алат. Элибизди тентитпейт. Мен азыр кыздардын көбүн айтам, айланайын. Жакшы бир турмушка чык, ушу бир балдарды төрөп тарбиялачы. Биздин жоктен карылыгыбыз жакшы өтсүн. Ушу 20-30 жылда бир жигит пайда болуп калсын, биздин карылыгыбызды ушундай бир колго алып кетсин деп суранам. Ошондуктан бүгүн кыздарыбыздын кайсы кесипти тандап, кайсы кесип менен үй бүлөсүнө үлүш алып кирет, кандай үлүш алып кирет, аны биз ойлонушубуз керек.